Биз негизи жашообузда төрт бурчтуктарды көп кездештиребиз. Ал эми төрт бурчтук деген эмне? Ар бир үч чекитте бир түз сызыкта жатпаган, төрт чекиттен жана аларды эки-экиден туташтыруучу төрт кесиндиден турган фигура төрт бурчтук деп аталат. Ал эми төрт бурчтуктун төрт чокусу, төрт жагы жана төрт бурчу болот. Төрт бурчтуктун карама-каршы чокуларын туташтыруучу кесинди анын диагоналы болот. Анда периметр деп эмнени айтабыз? Төрт бурчтуктун бардык жактарынын узундуктарынын суммасы анын периметри деп аталат. Төрт бурчтуктар өз ара томпок жана томпок эмес болуп бөлүнөт. Эгерде төрт бурчтуктун каалаган жагы аркылуу түз сызык жүргүзгөндө, төрт бурчтук ошол эле түз сызык аркылуу бөлүнгөн жарым тегиздиктердин биринде жатса, анда ал төрт бурчтук томпок, а эгерде жатпаса, ал төрт бурчтук томпок эмес деп аталат. Төрт бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы ар дайым 360 градуска барабар. Томпок төрт бурчтуктун көптөгөн түрлөрү бар. Мисалы, тик бурчтук, трапеция, ромб, квадрат жана ошондой эле параллелограмм. Анда эмесе ар бирине токтололук. Бардык бурчтары тик болгон параллелограмм тик бурчтук деп аталат. Тик бурчтуктун диагоналдары барабар болот. Бардык жактары барабар болгон параллелограмм ромб деп аталат. Ромбтун диагоналдары өз ара перпендикулярдуу болот жана алар бурчтарын тең экиге бөлөт. Квадратка токтололу. Бардык жактары барабар болгон тик бурчтук квадрат деп аталат. Квадрат бир эле учурда тик бурчтук жана ромб болуучу параллелограмм. Карама-каршы жаткан жактары параллель болгон төрт бурчтук параллелограмм деп аталат. Параллелограммдын карама-каршы жактары барабар. Аянкысы бул трапеция. Эки гана жагы параллель болгон томпок төрт бурчтук трапеция деп аталат. Трапеция экиге бөлүнөт. Эгерде трапециянын бир бурчу 90 градуска барабар болсо, анда ал тик бурчтуу трапеция. Ал эми каптал жактары барабар трапеция тең капталдуу трапеция деп аталат.